Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуунун алкагында Казакстан 100дөн ашык ири иш-чараларды уюштурууга жетекчилик кылды. Анын негизги максаты уюмга мүчө өлкөлөрдүн өз ара мамилелерин учурдагы тенденцияга ылайык жакшыртуу. Бул жаатта серепчилер өлкөнүн 3 багыттагы демилгелери өзгөчө мааниге ээ экендигин айтышат. Кызматташтыктын алкагында санариптештирүү, энергетика жана туризм тармактарында кызматташуунун дараметин кеңейтүү болуп саналат. Аталган темалар боюнча келечектеги бир катар консультациялар уюштурулду. Бул кызматташтыктын жыйынтыгы мындан ары өркүндөтүү борбордо өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде талаптагыдай улана турганын адистер айтышат. The very important document should be signed. The Astana Declaration, Astana SCO Бул саммитте абдан маанилүү документтерге кол коюлат деп күтүлүүдө. Биринчи кезекте Астана жана ШКУнун декларациясы кабыл алынат. Бул жаатта Казакстандын башка демилгелерин да белгилей кетүү керек. Бул адилеттүү дүйнө жана гармония үчүн дүйнөлүк биримдик демилгеси. Дал ушул идеяны Казакстандын Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылган жылынын негизги корутундусу катары кароо керек деп эсептейм. as the leader of the SCO.